Марлен Абдрахманович, сиз азыр сбор киргизип жатасыздар да, туурабы? Утил сбор. Бул жерде пакет менен кирип атат. Жана айткан биринчи лицензия маселеси, сөзсүз түрдө ууланган зыяндуу баягы товарлар кирип атканда сөзсүз түрдө биз лицензия маселесин бир карап коелу деп атабыз. Андан сырткары азыркы өзүбүздө кирип калган, утилизационный сбор кирип калган, бирок алардын перечинин кичине чоңойтөлү деп атабыз. Анда Марлен Абдрахманович, утил сборго пошлина киргиздик. Топтолгон акчаны качакка кетет? Эмне кылып иштетебиз аны? Булардын өздөрүн жана мифин аркылуу биз билесиздер, атайын ошол акчаларды, каражаттарды ал жака түшүрүп туруп, бирок андан кийин тийиштүү булардын министрликке, фондуна которулат. Алар утилизацияны кылып атканда ушул акчалардан кыла берет да. Мисалы ошол эле аккумулятор жана башкаларды толук түрдө жок кылуу үчүн ошол акчалардан колдоно алат. Анда сиз азыр мыйзам долбоорун жазып атканда, ушу утилизация жасап аткан ишканалар барбы бүгүнкү күндө? Цехпи, заводпу же кандай бир? Бизде эми тилекке каршы мындай чоң баягы переработка кыла турган өзүнүн эле мусорду бүгүн карап көрсөңүз, полигонго бар жактоодун баарын таштайт да. Аккумулятордон баштап баардыгын таштайт. Бирөө дагы алып келип аларды переработка кылып же болбосо сортировка кылбайт. Марлен Абдрахманович, анда бул мыйзам эртерээк эмеспи? Биз ушул утилизация жасаган заводдорду, ишканаларды ачып алып туруп, анан кийин ушул мыйзамды киргизсек жакшы болбойбу беле? Жок, мен ойлойм. Мисалы үчүн биз азыр сборду алып атабыз. Бирок утилизация болгон жок да ал. Ошол эле мусорго кайра эле ошол жака кетип атат, ташталган жерге барып атат. Бул мыйзам Менин оюмда утил сбор, утилизация пошлина бул ошол завод, ишкана ачкандарга мамлекет топто ошолорго бериш керек да өзү. Ошону жок кылуу үчүн ишканаларды ачыш керек мамлекет. Анан эми андай жок болуп туруп, анан биз азыр ошол товарларга деп атасыз азыр. Кайсы товарларга азыр? Товарлар дегенде ал баардыгына кирип калбайбы? Мен бая айтып кеткендей, товарлардын ошон үчүн экинчи окууда алып коебуз дагы. Тактаны классификаторлор опасных отходов деген өкмөттүн токтоо менен кабыл алган отходдордун баардыгын ушул жерге жазып чыгабыз. Ошондо маселе бир жагынан чечилип калат. Азыр бул жерде кабиндин өкүлү ушул Минприродонун замы бар, Минэкономбу барбы? Бар, замы бар. Саламатсызбы? Азыркы күнү ушул товарлардын тизмеги мен да кошумча айтып кетейин. Кабинет министрлиги тарабынан, то есть биздин министрлик тарабынан азыр 4 долбоор документтери иштелип жатат. Бул товарлардын тизмеги, керектүү касиеттерин жоготкондон кийин кайра иштетүүчү товарлардын таңгаагын жана товарларды пайдалануудан калдыктарды кайра иштетүүнү ченемдерин бекитүү жөнүндө, ошондой эле жана биз айтып аткан утилдештирүү жыйымын төлөө жана утилдештирүү жыйымынын ставкасын белгилөө тартиби боюнча иштер алып барылып жатат. Сиз айтып аткан токмоктогу жана шынаны иштетип аткан ал иштебей эле турат ал. Ачылганы 5-6 жыл болду ал. Эми мындай чындыкка дал келе турган кылып сүйлөсөңүздөр, сиз барып көрдүңүзбү ал? Ооба, баргам. Качан эмне чыгарып атат ошо? Шына эмне? Алар деген жанагы эң биринчи бул Кумтордун алдындагы завод. Кумтордун алдындагы эң биринчи болуп алар азыр өзүнүн жанагы шыналарын переработка кылып жатышат. Аселайм, кечиресиз, Кумтөр утил сборду төлөп келет да, пошлинасы бар. Бирок сиздер азыр жалпы киргизип атпайсыздарбы? Жалпы Кыргызстанга кандай утил сбор азыркы күнү иштеген жок. Шына боюнча айтып коеюн сизге. Жок, кире элек, бирок киргизем деп атпайсыздар, кирет деп атпайсыздар, болот деп атасыздар. Жеңил, аз бул жерде айтылып атат Марлен Абдрахманович. Эми мен ойлойм да, бир ошол ишкананы бир конкреттүү жолго коюп туруп, анан биз утил сборду топтосок жакшы болот эле деп атам да. Эми эгерде жок болсо, аз мисалы үчүн пакетке алып атасыздар, эмне кылып ошол кайра кантип иштетип атасыздар аны? Ал кирген акча түшүп атат бүгүн. Айтыңызчы, адресин айтыңызчы, кайсы жерде биз bir көрөлүчү ошол иштеп атабы, кандай иштеп атат азыр? Сиз туура айтасыз, азыркы күнү утил сбор болгон жок. Утил сборду биз только мына жаңы закон кабыл алынды 23-жылы.
Марлен Абдрахманович айткан бул боюнча жаңы закондо ошол жана расширенная ответственность производителей и жана утилсбор деген түшүнүктөр кирип, ошол боюнча азыр биз деген мыйзамдарга тиешелүү өзгөрүүлөрдү киргизип, ошондой эле ушул механизм иштеш үчүн азыр укуктук ченемдик актыларды түзүп жатабыз да. Мен мындай мыйзам долбоору туура калдыктар, ушундай зыяндуу заттар жок болуш керек. Бирок бизде азыр эгерде ушул сиз айтып аткан мыйзам долбоорун кабыл алып койсок эле, эртеге ошол ишканалардын баардыгы ачылып калат дегенден алыс болушу, эгерде мен ошого ишенбей турам да.